Айтсаңыз, азыркы учурда ушул төрт көчө аймагында абал кандай эмне аракеттер болуп атат? Биздин угузубузча эки тарап сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген маалыматтар. Кыргыз Республикасы президенти Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев ошол жерде сүйлөшүүлөргө жүргүзүп атат. Ошол жерде өзүнүн кесиптеши менен тажик тараптан кырдаал өзгөрүүсүз чыңалуу күч бойдон турат. Биз ошол чек ара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү иштери жүрүп атат. Окуя эмнеден чыкты? Окуя бул тажик тарап мындай белгисиз себептерден ошо Түркөчөгө жакын жерди тосуп салган. Вот ошонун айынан кырдаал өзгөрүлүп кетти да. Азыркы учурда жабыркагандар же болбосо? Азыркы учурда жабыркаган же башка бир жаракат алып түшкөндөр боюнча бизде маалымат жок. Ошол жерде азыр ыйгарым укуктуу өкүл райондун акими сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, толук бүт баары менен маалыматтарды алып ошол жерде иштеп жүрүп. Атышуу токтодубу азыркы? Азырынча жок. Атышуу болуп атат. Болот. Башка Кыргызстан чек арачысында кырдаал гана. Башка аймактарда, башка чек ара тилкелеринде мындай чыңалуу жок. Мурдагындай эле калыпта турат.